Нурбек байке азыр да бир өтө бир көйгөйлүү маселе болуп атат да. Мына жакында эле баламды 1-класска киргизгенде, эстетсеңиз 1-класстан 7 бар экен. Ошонун 4 орус тилиндеги класстар экен да. Анан кийинчерээк барсам, ошо суроо талапка ылайык да бирөө жабылып кыргыз класстын. Ошо 5 орус класс, анан калганы ошо 3 эле кыргыз класс калыптыр да. Аны мен ойлодум, балким ошо Алчы микрорайонунда болгондуктан орустар көп окшобойт деген ой болду да, эми жакшы ниеттечи. Тилекке каршы орустар аз экен, бүт эле кыргыздар экен да. Эмне себептен ошо мамлекеттик тилге ушундай бир мамиле кылабыз? Биз жакында эле көрдүк го мамлекеттик тилдин кандай маанилүү экенин. Анан деген баягы элементарно чалгындоо, мисалы, эгерде биз орус тилде же башка тилде сүйлөсөк, чалгындоо иштери аларга аябай жакшы түшүнүктүү болуп берип калат экен да. Мына блогерлердин башыбыз биригип жанагындай иштерди кылганда, баарыбыз ошондой чечимге келдик. Мамлекеттик тилде сүйлөшмөй, бири-бирибиз менен перепискалабы, бири-бирибиз менен аудио сообщение кылабы, мамлекеттик кыргызча сүйлөмөй деген ошондой бир чечимге келип, ошондой иштерди жүргүздүк да, көбүнчө. Анан эми сиз да оюңузду айтыңызчы, биз кандай кылышыбыз керек? Ошо орустар дагы ошо бизде баягы жергиликтүү тургундарга дагы мындай приоритет болуш үчүн алар дагы ошону приоритетке коюп, же мындай бир министрлик, жанагы образование, билим берүү министрлиги дагы ошого бир методиканы өзгөртүү боюнча дагы бир иш чаралар жүргүзүш керекти. Бир мына оондо президентибиз мамлекеттик тилде Кыргызстан тарыхында биринчи болду го, менимче, Кыргызстан тарыхында. Өтө сүйүнүп атабыз, эми ушуну иш кагазтарын болобу, ушул өтө көйгөйлүү маселе болуп турат. Сиз оюңуз кандай байке ушуну? Тил деген билим. Тилди көп тил билишти биздин ислам динибизде дагы жактайт. Көп тил билиниш керек. Маселе бу жерде мындай айтып атасың, азыр орустар аз, бирок кыргыз балдардын баары аз бизде орусча окуп атат депчи. Ошону айтып атасың да. Бу жерде бир суроо бар. Мугалимдер, ошол орус мектепке сабак берип аткан мугалимдер кыргыз болсо, эгер ошол орус класска сабак берип аткан, орусча сабак берип аткан мугалимдер кыргыз болсо, бул анча трагедия эмес. Наоборот, ошол жанагы арасында 5-6 орус кыргызча үйрөнгөнгө, биздин балдар орусча үйрөнгөнгө бул жакшы шарт. Бирок эгерде ошол жерде жалаң орус мугалим сабак берсе, мисалы үчүн күнүнө 4 саат, 5 сааттан орус мугалим сабак берсе, аларда менталитет бөлөк. Бизде кыргыздарда кичине какыс кылып коймой, ары бол, бери бол, анан кыргыз болуп аткандан кийин аларда кичине кыргызча нерсени балдарга бере алат да. Тил негизи көбүрөөк билген жакшы. Бирок кызык үчүн, мисалы бизде бир Кыргызстанда ушундай нерсе болуп атат. Кыргызстан болгондон кийин жалаң кыргызча болуш керек. Жок, англисче мектеп болуш керек. Бардык эле тилде мектептер болсо көбүрөөк эле, мисалы араб тилинде деле ачып атышат, кытай тилинде деле ачып атышат. Буга эч кандай каршылык жок. Бирок бизде жаш кезинен биринчи баягы мектепке барган балага башка тилди сиңирбей, жок дегенде бир 2-3 класстарга чейин кыргызча болуп, андан кийин башка тилдерге мындай көбүрөөк басым кылса, мисалы ошол Японияда деле мисалы жалпы билим берүү өзү бир 5 эле жыл да. Ошол ретинде нерседе мисалы кыргызча өтүп, анан калганын башка тилдерге бере берсе болот. Жакшы болмок. Азыркы мисалы сен айтып аткан маселеде мектепте эгер мугалимдер кыргыз болсо, өздөрү орус класс, орусча окуйт, бирок мугалимдер ошо билим берип аткандар улуту кыргыз болсо, анан көбүнчөсү баягы улуу муундагы мугалимдер болсо, бул анча деле трагедия эмес. Себеби кыргыз кое бербейт аны, баары бир. Орусча окугандар деле баары бир кийин кыргызчага көп эле кетип калат. Нурбек байке, мындай да, мен деле мисалы мойнума алам да, менин дагы кемчилик бар. Менин балдарымдын дагы тили орусча чыгып калганга мен дагы ошондой жол берип калдым да. Мектеп эмес, азыр балдардын тили, азыркы жаш балдардын тили үйдөн орусча чыгып калды. Себеп дегенде Москвада 2 жыл жашап, анан баягы тиричилик андай мындай деп жүрүп, балдар ошо телеканалдар көрөт, телефон көрөт. Ошондой эле ошо тегеректеги орустар менен балдар менен сүйлөшүп отуруп, бүт үчөөнүн тең тили
орусча да. Анан мен аракет кылам. Анан бияка келип бала бакчага кыргызча берейин деп жан талашсам дагы ошол бир кыргызча бар экен группа. Анан кыргызча окуп атып эле туруп ошону жоюп салып туруп орус группаларга таратып салышты да. Өтө жан зейинден кейди да. Бизде бала бакчадан башталып атат бул нерсечи. Бул мектептин стандарты же ошол бала бакчанын жанагыдай өздөрүнүн тартибине жараша болуш керек. Аларда эгер ошондой бекиген нерсе, мисалы момча класс орус дей турган болсо биз эчтеке кыла албайбыз. Эми азыр акыбалда бул жерде мындай нерсе бар. Балдарды мектеп менен эле чектеп койбош керек. Балдарды үйдөн да чоңураак негизги көрөнгө тамак ичип аткан биз өзүбүз даярдап акыл эс азыкты, дил азыкты бүт баарын берип аткандан үйдөн көбүрөөк болуш керек. Биз маселени мисалы бизде Кыргызстанда мына чыгып атат азыр кыргызча YouTube каналдар бар фильмдер менен. Жанагыдай бир жакшы спектакльдер барбы, жана оюндар барбы? Кыргыздын улуттук биз азыр кайка барабыз? Балдарды алаксытыш үчүн жанагыдай сыйгалак алып барабыз, жана жинди баштанган айлантканга барабыз. Андай эмес, бизде көбүрөөк мындай этно өзүбүздүн жанагы эски нерселер менен алып калган нерселерге алаксытса, бала ошого көнөт. Бала ошого көнөт баары бир. Анан баланы кичинекей кезинен эле биз өзүбүздүн жаныбыздын тынчыбызга карайбыз, бирок бүгүнкү күндө муктаждык ошол болуп атат. Баарыбыз иштейбиз. Анан тынчыраак болсун үчүн анан ушу телефондорду колуна карматып коюп, баланы өзүбүз бузуп атабыз. Баланы эч кандай мектеп хоть Кытай тилинде окуса дагы, англис тилсе дагы бүт бардык жагында окуганда дагы үйдөгү тарбиядан бала эч качан сыртка чыкпайт. Жана мугалим менен айтышкан бала, мугалим менен мушташкан бала, мугалимди сөккөн бала, мугалимди видеого тарткан баланын дагы тарбиясы ал үйдөн. Мугалим эч кандай тарбия бере албайт. Мугалим болгону билим гана берет. Орус мектепте окутуп атат, ал орусча сабак гана бергенди билет. Тарбиянын баары ошол биздин жанагы баламды эмне урушасың, баламды эмнеге мынтесиң деген ата энелерде да эң негизги маселе ошондо. Атак баланын тарбиясы такыр кыргызча билбегенде эле кыргыз балдар бар, бирок тарбиясы башкачараак. Улутка күйөт, тил билбегенине өкүнөт, бирок мындай жакшы мен тааныган балдардан билем көбүнчө. Негизги тарбия ошол ата эне үйдө көбүрөөк кыргызча сүйлөш керек. Эски сөздөрдү мисалы бул эмне, тигемне деген нерсе менен күнүнө макул жатардабы, эртең менен сабакка кетип аткан убактардабы, мисалы машинеге салып жеткизебиз да бир жарым саат жолду. Ошондой убактарда балага насаат нерселерди сиңирип коюш керек. Бизде Союздун убагында жалаң СССРдин идеологиясы менен окутуп койгондо керек болсо биздин улуттук, биздин баалуулук деген Манас атабызды дагы адабиятка ушул башталгыч класс бүтүп жана адабият, кыргыз тили адабиятын окуй баштаган кезде чоң жинди деп окутуп койгон. Ошон үчүн бизде жакшы жагыбыз менен анан балдардын көзүнчө үйдө ата эне башка бирөөнү эч качан ушактабаш керек. Нурбек беке, анан просто мен да элге кайрылгым келет да. Урматтуу эл журт, мына азыр болбогондо качан кыргыз класстарга которолук, талапты күчөтөлүк, мамлекеттик тилге басымдуулук кылалык. Сиздер элестетсеңиздер, балдарыңыз орус тилде болуп чоңойду, мейли, бирок кыргызчаны чала билип калат, мамлекеттик иштерге барган күндө деле ошол жактан уят болуп калып атпайбы, Кыргызча мектептерге бериш керек. Азыр айылда деген бүт эле кыргызча, ушу Бишкектин ичинде эле ушул проблема. Бишкекте эле ушул орус мектеп деген жана орусча класс деген проблема. Бирок эми азыр мектептин тартибин биз аны орус мектепте ошол статус менен бекигенден биз аны жоя албайбыз. Жок, орус мектеп эмес. Кыргыз мектеп, орус мектеп. Жок, кыргыз мектептин ичинде айтып атпаймынбы, мына 7 класстан 7 бар экен, анын 4 орусча экен, 3 кыргызча болчу. Азыр дагы бирөөнү кыргызчаны жоюп, 5 орус класс, анан 3 кыргыз класс калып турат. Эми дагы ким билет, дагы бирке убактайын дагы жоюлуп кетеби? Эми аны мектептин эмесине, статусуна караш керек, бирок азыркы күндө бизде ушул тил өзүбүздүн тил, маданият, анан Кыргызстан ичинде спорт жагына акыркы убактарда мамлекеттен көңүл бурулбаса дагы эл ичинде бул жакшы нерсе катары баардык көтөрүп келет, активисттер, депутаттарга чейин айтып жүрөт. Президентибиз мына ошол азамат айткандай кыргыз тилинде сүйлөдү, оңдо дагы. Анан негизи тил билгенге каршы болбош керек. Бирок баланын тилин ар башка сүйлөсүн, дилин кыргызчага үйрөткөн ата эненики. Башка эч кандай претензия жок. Ал мектепти биз балдарды 1-класска берерге чейин историясын окудук. Баланча мектепте баланча деген экен, ушундай мугалим экен, ушул деген ушакта окуптур деген аңыз менен барып биз балдарыбызды ошо мектепке берип атабыз. Мектепте эч кандай күнөө жок. Мектеп англисче, кытайча окута берсин.
Биз кыргызбыз, кыргызчылыкты ата-эне үйдөн балдарга сиңириш. Мектепти мейли, бала бакчачы. Бала бакчада да ошондой башталып атпайбы? Бала бакча эмес, үйүңөн башталып атпайбы? Телефондон көрөсүң азыр кайсы бала кыргызча. Ооба, ошол маселе болуп атат баягы. Орусча болуп калып тили, кыргызча жакшы билбейт, орус класска деп ошондон болуп атат окшойт анда, Мисалы, үйдөгү домашний гүлдөр барбы, үйгө өскөн. Ошого жанагы удобрение болуш үчүн кээде чайдын заваркасын салып койгондо ошол жана жалбырактын моундай өзөктөрү бар го. Ошол чайдыкындай болуп карара түшөт. Суу болсо прозрачный болот. Баланын азыгы үйдө. Үйдө баланын азыгы. Мектеп ошол гүлдү мындай күнөскө чыгарып кайра алып туруп койгондой, эки жакты баягы кебетте кеч бир мынтип тазалаган сыяктуу эле ошол адепке алып барат, билимге алып барат болгону. Ал жанагы ошол жанагы жалбырактын өзөктөрүнө кеткен тамырдыкы үйдө гана. Каерде питание болуп, каерде рухий дагы, дилинен дагы, тилинен дагы азык алып аткан бул үйдө гана. Бул жака ушу Кыргызстанда жалгыз блогер менмин, ушул мактана да айта алам, мугалимдердин таламын талашкан жалгыз. Бирок мектепке берип аткандан биз статусун карап атабыз, каерда кандай экен болуп атабыз, мугалимдер. Мен да талашам. Мектеп эч кандай тарбия бере албайт. Мектеп туура тил үйрөтүп атат, орусча, англисче үйрөтүп атат, билим берип атат, эсеп чыгарган үйрөтүп атат. Тарбияны кыргызды кыргыз кылыш биздин коом менен гана ата-эне. Мисалы менче, мисалы эми укук коргоочулар тияк мындай туура эмес ойлошу мүмкүн. Бирок мен балдарым бергенде мугалимдерге ачык эле айтам да, тентек кылса, укпаса, чокуга чабыңыз деп эле айтам мен. Мисалы үчүн мен анткени ошондой болуп эле окугам. Мен андан жаман болуп кеткен жокмун. Мен тескерисинче ата-энеңди чакырып кел дегенде мен жүрөгүмдөн эле оозуман чыгып кетейин дечи. Акбар Сүймаев деген жакшы иним бар, экөөбүз аябай жакшыбыз. Ошол өткөндө бир Facebookка пост жазды, былтыр беле мугалимден таяк жеген, мугалимден таяк жеп билим алган, мугалимден таяк жебей келесі болуп калганга караганда нанга май шүкөп жегендей эле депчи. Мугалим деген уруш керек, мугалим баланы тарбиялаш керек. Мугалим көчөдө келатканда бала жол бошотуп бериш керек, ошол нерсеге, ошол статуска жеткириш керек. Анан айрыкча ата-энелерге мен бир кайрылып коеюн, ата-энелер комитети деген группаны түзүп алат. Ошол жерге 2-3 бир түшүнүгү тайкы ата-энелерди, мындай үнү өктөм сүйлөгөн бир түшүнүгү тайкы ата-энелерди ошого шайлап коет дагы. Мугалимдин ден рождениясына, мугалимдин билим күнүнө, эмне жанагы мугалимдер күнүнө, анан жаңы жылга деп конверт белек деген нерсени именно ата-эне бузуп атат. Башкалар айтат, мисалы мунун баласына көңүл бурат дагы, биз ушул 200 сомду бербей койсок, биздин балага көңүл бурбай калышы мүмкүн деп. Андай эмес. Мектеп мамлекеттики. Мектептен билим берүүнү балдарга биз мугалимдерден талап кылышыбыз керек. Бала жетишпей атса, биз ошол баланын класс жетекчисине замечание кылганга үйрөнүш керек. Эч качан мугалимди баланын көзүнчө урушпаш керек, мугалимге баланын көзүнчө жаман мугалим болсо да жаман айтпаш керек. Тил жакшы. Тил жакшы. Себеби биз кыргызбыз, үйдө кыргызча сүйлөйбүз. Мисалы мен аялым экөөбүз деген орусча жакшы билбейбиз, ачык айтыш керек. Мен балдарым баары орусча сүйлөп калды. Бирок азыр үйдө жалаң биз ушул кыргызчылыкка көбүрөөк жана кыргызча сүйлөгөнгө, мисалы үчүн бүгүн эртең менен эле бир мисал болду, үкүнүн кыргызчасын билбейт экен. Мисалы мозг деп мээни билбейт экен, мисалы да. Ушундай нерселер кичинекейлерим. Ушундай нерселерди анан биз уже биз сабак катары күндө эртең менен 5:30-6-да турабыз мектепке барыш үчүн. Кийинип, чай ичип мектепке жибергичекти бизде ушул сабак болуп атат. Муну баардык ата-эне жасаса болот. Уйкудан ойгонуш керек. Ооба, азыр болбогону качан. Анда эмесе баланы чоңойгондон кийин тарбиялабай албайсың аны. Анда эмесе барыбыз даярбыз да ошого, элибиз, жерибиз, мамлекеттик тил, Кыргызстан алга!